Kийинки суроо, аялдарда гусул качан бузулат? Күмөн санай берем. Гусул ала берип, кыйналып кеттим. Күмөн санаганда сөзсүз гусул алыш керекпи? Сураныш жооп берип коюңузчу. Сизге да ушул теманы кайра айтабыз. Жана ислам негиздеген китептерди алып алыңыздар. Аялдардын гусулу качан бузулат деген. Кадимкидей түш көрсө, түшүркөсө анан бузулат. Эгер андай иш болбой турган болсо, күйөөсү менен аялдын ортосунда мамиле болбой турган болсо, күмөндүү нерсе боло бере турган болсо, аларга жууна бербеш керек. Анткени ла яртафиул яқину бишшакки. Айкын нак боло турган нерсе күмөндүү себептер менен эле ал жоюлуп кетпеш керек деген эреже бар усулда. Ошондуктан дайыма нак адамды аялдыбы, эркекпи түшүркөгөндө адам кандай абалда болот? Ошол абалга жеткирген учурда, ошол нерселер болгондо анан кийин эмне кылыш керек? Гусул алуу керек болот. Ансыз керек эмес. Өзүңүз кыйнабаңыз.